Малыбек ага, мына сиз 95-жылы эл өкүлү болуп шайланып келдиңиз эле Чыңгыз Төрөкулович менен. Ошол күндөрдөн айтып берсеңиз. Биз 95-жылы март айында шайлоо болуп, эл өкүлдөр жыйынына депутат болуп келдик. Кудайдын буйругу менен көп атактуу, дамазалуу, улуу кишилер менен депутат болуп калдык. Алардын ичинде ошо Чыңгыз Айтматов Төрөкулович бар эле, Чыңгыз Төрөкулович. Биз ал киши менен ошо Бельгияга элчи болуп кеткенге чейин парламентте бирге депутат болуп жүрдүк. Эми Чыңгыз Айтматович боюнча көп, Чыңгыз Төрөкулович боюнча көп нерсени айтса болот. Чыңгыз Төрөкуловичтун эми бул дүйнөгө таанымал киши болгон. Чыгармачылык эле, андан башка мунун дипломатиясы элдердин ичиндеги болгон. Ошол кезде Союздун убагында бир эле кыргыздар менен, же казактар, же Орто Азия менен чектелбестен, же түрк тилдүүлөр менен чектелбестен бул Москвадагы Союздун Горбачевдун жанында, Горбачев башкарып турган кезде бул ишин орду болгон өзүнчө. Анан эми Чыңгыз Айтматов тууралуу чыгармаларын эми баардыгыбыз билебиз. Кандай гана чыгармалар, кайсы гана темада, кайсы гана багытта, кайсы гана тарыхты жазбаган, айрыкча согуш убагындагы өзүнүн башынан өткөргөн бир топ чыгармалары, Саманчынын жолуну кандай даңазалап жазган. Же болбосо бул киши могу айрыкча жаныбарларга аябай култ мүнөз берген да. Тиги Танабай менен Танабайды жазганда ошонун атка берилгенин, ат менен сүйлөшкөнүн, ошол кайсы гана чыгармасын айтпайлы. Мына Ак кемедеги болсо буг эне менен болгон адамзаттын байланышын жаныбарлардын. Дагы ошондой болсо жанагы карышкыр менен адамдын ортосундагы байланыш, карышкырдын өзүнүн баласына, өзүнүн тукумуна кылган мамилесин. Эми ошол убакта бир мындай мен жанагы кылым карыткан күндө бир күн деп чыгармасында кылым карыткан көп айтат, окуп алып көп мындай неме түшүнбөйм. Мен аябай кумп коюп окуп мен аябай эс алдым да, ушундай сонун кайра поездин келатканын элестетесиң да, сен өзүң ошонун жанында жүргөндөй болупчу. Анан жанагы адам өзү жашап мекендеп жүргөн жеринен 2 метр жер таппай, жер кезип, ар жактан бер жака келип, ал жерде болсо ошол убактагы жерлерди ээлеп башка бирөөлөр киргизбей, тигил жака бар деп, ал жактан түртүндү болуп, бул жактан түртүндү болуп. Кыскасы, бул чыгармасына, ар бир чыгармасына отурсаң, ар бир өзүнүн ошол каарманы өзүнчө бир чоң бир философиялык десе болот, өтө терең мазмундуу кылып жазган да. Кайсы гана темага кайрылбасын, Чикемдин, Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармалары бул окулуп, адамзаттын түгөлүп калганга чейин окула турган. Мен ушул парламентте мүчө болуп жүрүп, көп чет элдиктер менен чет өлкөгө барып байланыш түзүп, парламент аркылуу же болбосо мына өкмөттүн составындагы системаларда, банк системасында, финанс тармагында иштеп, бул киши биздин кыргыз же түрк тилдүүлөр же башкаларга эле эмес. Келиңиз.